Бишкек шаарынан 77 чакырым алыстыктагы Ысык Ата капчыгайынан деңиз деңгээлинен 1775 метр бийиктиктен орун алган Ысык Ата курорту бар. Бул жерди жергиликтүүлөр Арашан деп аташат экен, анткени бул аймак дарылык касиети күч минералдык сууларга бай. Убагында бүткүл Союз өлкөлөрүнөн дал ушул жака келип эс алып, ден соолуктарын чыңдап кетишчү экен. Бүгүнкү берүүбүздө мына ушул жергиликтүү калк тууралуу кенен сөз кылмакчыбыз. Бул курорттук аймакта учурда 540 жашоочу бар. Алардын 160ка чукулу курортто эмгектенгендер. Калганы пенсия курагындагылар жана жаш балдар, окуучулар болуп саналат. Мурда мындагы тургундар курорттун жашоочулары катары саналып келген. Өз алдынча айыл болуп, Ысык Ата районуна караштуу Юрьевка айыл өкмөтүнүн курамына киргенине аз эле убакыт болгон. Мисалы үчүн сиздер көрүп жаткан азыр мынакей кирпичный дом деп коелук. Булар 69-жылы салынган. Кыргыз профсовет курорт салып берген да. Андан кийинки үйлөр, панельный домдор, алар 91-жылы салынган. Баары тең Кыргыз совет курортко карайт да. Азыркыча айтканда Федерация профсоюза Кыргызстанда карачы. Мындан 5 жыл мурун биздин Осман Газиев Алчын Кадыркулов директорубуз келгенден баштап ушул үйлөрдү менчикке өткөртүп берген. Бул кабаттуу үйлөрдө убагында санаторийде эмгектенген жамаат жашаган. Кийин менчиктештирилип кеткен. Азыркы учурда мына жергиликтүү тургундар ушул кабаттуу үйлөрдө турушат дагы 80% үйлөрүн эс алуучуларга ижарага берип жан багышат. Развал болгону бери квартира алып берип калдык. Ага чейин берчү эмеспиз да. Нурсия Бешекеева 35 жылдан бери мугалим. Тапканына кошумча болсун деп өзү жашаган үйдүн бөлмөлөрүн эс алуучуларга ижарага берет. Өзүнүн клиенттерибиз бар, телефон алып кетишет, келетабыз деп чалып коюшат. Комнатаны даярдап беребиз. Мисалы по сезону жайында кымбатыраак беребиз. Вот азыр кичине азыраак, уже кичине арзаныраак. Мисалы бүгүн бир күндүктөр келди, по 350 сдали. А летом даже 400 сомго чейин чыгып аткан да, бир кишиден. Комнатада 2 койкалар бар. Ошолорду стараемся заполнить да комнату. 3 комнатаны сдавать этебиз, өз биякта. Жолдошум өз балык өстүрөт ошол жакта көбүнчө. Балам студент, в основном я дома, дочка замуж. Биз только комнатаны сдавать этерде постельное белье беребиз, посуда беребиз, плитка кухнялардын баарын эметип беребиз, түзүп, үстөлү тамак жасап ичип беришет. Мурун мисалы до пандемии мисалы эмелер казактар деле келчү, анда-санда россияндар деле келип калчу. Анан пандемиядан кийин уже границы закрыты. В основном токмок, анан кара балта ушундай эме да граница. Тегиде четтен Канттан келишет, Бишкектен келишет ошо эметипчи. 1-2 күн жатышат. Жайында лечение алышат, курортко барып эметип. Баткен Оштордон көп келишет. Кожойкенин айтымында үйдү же бөлмөлөрдү ижарага берүүдө жергиликтүү тургундардын арасында таандаштык көп байкалбайт. Тескерисинче кошуналар бири-бирине колдоо көрсөткөнгө аракет кылышат экен. Бирибиздикин тартпайбыз, наоборот, өзүндүкү бар болсо жиберебиз, үйлөрүнө жеткирип беребиз. Ушундай. Жок, бирибизде ынтымак андай жагынан жок. Кээбилер наоборот эшиктер ачылып калса бири-бирине чакырат го, бизде жок андай. Кудайдын буйругу деймчиле. Кээбилерге аябай аракет кылсаң деле кээде кирбей коюшат. Буйругу менен эле буюрса. Чыгаша болмоюнча киреше кирбейт демекчи Нурсия айымдын белгилөөсүндө 3-4 жылда бир ирет бөлмөлөрдү капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүп, кээде эмерек буюмдарды жаңылоо зарылчылыгы келип чыгат.
айрыкча жай айы кирип чыккан эс алуучулардын аягы суюлбайт. Бул эле квартира чоң, киши көбүрөөк кирсип койгондо бул эле булганып калат. Где-то 4 года ушундай болуп калат экен го мен кирип санасак. 20 жылдан бери эс алуучуларды кабыл алган Нурсия эженин айтымында, пандемияга чейин чет өлкөлөрдөн туристтер көп келишчү. Алар менен достук мамиледе болуп, жыл сайын күтүп алар эле. Россиядан 1-2 семья тоже орустар келчү. Мо пандемиядан кийин келип алды. Бияка бул эле жакшы көрөт, бул эле воздух, сууга келип эс алып кетишет, аныкыдейчи. Анан мо пандемия болгондо бизге кишилерди асырап корушту. Бул эле свежий воздух жардам берет экен суу. Мына үйдөн эле ушу суу менен колдонобуз. Эртең мен натощак ичкен жакшы да булчу. Мо желудокачы. Суу демекчи атайын курорттун суусунан ичип дарыланууга алыстан ат арытып келгендер көп. Ал эми бул аймактын өзгөчөлүгү болгон минералдык суулар жергиликтүү тургундардын ар биринин үйүнөн чыгат экен. Мындагы жашоочулар өз батиринен чыкпай дарыланып алышат. Суу аябай полезный, вот по-женски жакшы, суставтарга жакшы. Ан чарчаганда чыксаң ванна каныкуу деметесиң, эс кылып калчу. Нерв успокаивает. Мына өзүңүз көрүп атканда тоонун борунан бул жерден 700-800 метр болуп калат. Ушул жерден скважиналар бар. 7 скважина турат да. Ошонун бирөөсү мынакей бул жака бизге кызмат кылат да. Жердин астынан 60 градуска чейин ызык чыгат ошол жерден. Анан мына турбалар тартылган, ушул ар бир үйгө чейин. Жана айтып өткөндөй жылуулук системага и колдонууга берилген да. Ошол жерден турба менен тартылып келген. 3 дом бул жактан, бирөөсү ар жакта турат. 4 үйгө тартылган. 4 үйгө тең ушу суу келип турат, камсыздайт бул жердин баары. Ар бир батирде ушул минералдуу суу киргизилген. Ошо менен кышкысын жылыйт. Ошо менен жуунганга ошо. Тариф кандай ага төлөнөт? Тариф төлөнөт, кичине эле да, баягы кичине эле акча. Өтө деле эмес. Бир 50 сом дегерегинде эле акча да, ушундай ар бир квартира алган. Тариф аябай аз, тариф кичинекей. Бул жер курорт болгондон кийин электр энергия көп өчпөйт да. Анткени эс алуучулар бар. Көп электр энергия менен иштейт, аппаратуралар бар. Баягы баткак аппарат менен электр энергия менен жылыйт. Суу электр энергия менен келет, муздак суу. Ошон үчүн өчүрбөгөнгө аракет кылышат бул жерде. Курортко дем алыш күндөрү суук аба ырайына карабай бассейндерге түшкөнү келген эс алуучулар көп болот. Басымдуу суу батирди 1 же 2 суткага ижарага алууну каалагандар. Кээде туристтер бош бөлмө таппай убара болушат экен. Бирок клиент менен келген мына квартира таппай жатат. Клиенттер. Үйлөрүнө караңыз. Сатылган үйлөр бар, көрдүңөрбү? Сдаётся. Тети 4 комната сатылып атат, мисалы үчүн. $45 000 сол суруп атат, Ал өтөт, Кудай бурса. Анын астында экинчи этаж бар, 4 комната, $50 000 сатылып кетти. Бул жердин алды. Бул 3-этаж бар. Чакан айылдын башчысынын айтымында, акыркы жылдары бул жактагы батирлерге болгон баалар көтөрүлө баштады. Мындан улам үйлөрүн сатып кеткендер арбын. Ал эми сатып алгандар турак жайларын кайра эле ижарага берип иштетишет. Мурдакы калган гараждар булар. Бул биринчи салынган үй да, ошодон 69-жылы салынды дебедим беле. 69-жылы салынган үй. Аркы панелдер болсо 91-жылы салынган. Жылы кийинкилер салынган үйлөр. Сатып алабыз дегендер көп. Шаардыктар суруп атат, орустар суруп атат, алабыз деп. Сатылып атат жакшы баада. Бишкек менен алмашабыз дегендер бар. Алмашуулар болуп атат. Кээ бирөөгө мисалы үчүн бул жакка көп жыл жашагандар давление болуп калат экен. Ылдый кетишке туура болот. Алар сатып ошондой кеткендер бар да. Өзүңүздөр көргөндөй тең объявлениялар илинип турат. 4-этаж 4 комнат квартираны $45 000 суруп атат. Баалар шаардагыдай, бирок өтөт. 1-2 ай, 3 ай ичинде эле өтүп кетет да. Сезон башталса андан да тезирээк. Бул кайсы убакта башталды ушундай болуп баалар өсүп? Кайсы жылдар ушундай болду? Ага чейин
ооба. Бул бир 2 жыл 3 жыл мурун башталды. Ага чейин эч ким сатам деген эч ким сата элек болчу. Баасы деле чыкчу. Баасы деле чыга элек болчу. Баасын кандай коебуз деген билбей турган кез болчу да. Анан мурдакы иштеп өткөн директорубуз бар болчу бул жерден. Ошол 45 миңге саткан бул жерден үйүн. Ошого карата эле ориентир кылып эле анан элдер сата башташты. Баа ошентип эле туруп калды. Баасын койгондо элдер биринчи коркконбуз эми мындай баага өтөбү, кандай болот депчи. Суроо бар экен да, суроо талап болгон үчүн өтүп кетип атат баалар. Талап күч алып өтүп кетип атат. Ошо. Эрте жаздан тарта эс алуучуларга жыш толгон аймак бир кар түшкөндөн кийин ээн боло түшөт. Тамактануучу, көңүл ачуучу жайлар, кас катар тизилген соода күркөлөрү жабылып, калгалары кулпуланат. Кышкысын көрүп атасыз, көп эле магазиндер жабылып атпайбы? Сезондо деле ошончо магазин ачылган деле кышкы жайкынын деле айырмасы деле жок болуп калат да. Эми разница болсо 2-3 миңге көбүрөөк болушу мүмкүн соодачы. Уже жайында аябай көп ачылабыз да. Ошон үчүн бири-бирибизге конкуренция болобуз, бирок ага карабай деле иштей беребиз. Мен бияктан житель болуп жашагандан кийин жапкым келбейт, баягы иштей берип көмүк кылгам да. Кээ бирөө сезондо иштешет, мисалы кээ бирөө мугалим, алар каникул деле иштетип коюшат, ушундай да. Жазгүл Туралиева 15 жылдан бери Короодогу дүкөнүн иштетет. Бирок анын соода жайы элдикиндей мезгил менен эмес, жыл бою ачык турат. Бизде сезондор көбүнчө майда башталат. 3 ай сезон. Андан кийин январга чейин бир аз кишилер болот, иштешебиз. Февраль, март, апрель, майлары мертвый болот. Карызга берилет обязательно. Соодагердин айтымында элге карызга бербей коюуга мүмкүн эмес. Көпчүлүк санаторийде иштегендиктен кем өксүгүн айлык алганга чейин ушул жерден толуктап турат. Сезонный баягы квартиранты болгондо төлөшөт. Болбой калса жок, айлык алганда берип турушат. Эми бизде Кыргызда көбүнчө тояш көп да. Ошодон артпайт деп ойлойм да көбүнчөчү. Ошосуна жараша баарын сабырдуулук менен күтүп, ушу эл менен иштешебиз. Айылдын турмушуна активдүү катышкан жашоочу катары Жазгүл айымды түйшүлткөн дагы бир жагдай бар. Айтымында көңүлдү сууткан нерсе эс алуучулардан кийин калган таштандылар. Өзүбүз ар бир неделде, бир жумада бир жума күнү баягы 1 саатка чыгып, 4-5 саатка чыгып бүт тазалайбыз территорияны. Суббота, воскресенье кишилер абдан көп келгендиктен өздөрү ушу тазалыкты туура карашпайт да. Бүт бардыгын сатып келишет, пакеттер менен бүт тыштап, ушу биздин ысык ата курортубузду ушундай булгап кетишет да. Анан кайра өздөрү айтышат, ысык ата курорту ушундай булганыч дейт. Таштандыларды тазалоого жергиликтүү тургундар жапырт киришкени менен майнап чыкпай келет. Балким бара-бара келген меймандар жаратылышка аяр мамиле кылганды үйрөнүп калаар деген үмүт бар. Тазалык бизде эң бир чоң көйгөй да бул жердечи. Анткени мисалы үчүн күздөн баштап сентябрь, октябрдан баштап бул жер кадимкидей таза болуп калат. Эмне үчүн дегенде баягы келгендер азаят. Көп таштандыларды ушу келгендер эле таштайт да. Ошонун артынан биз жыйнап тазалап жүргөнүбүз эле болот. Андан сырткары 15 күндө бир ушул айыл өкмөттөн машина келип, бул жергиликтүү тургундар менен бирге бизге бир 2 мусорный бак бар. Ошону чыгарып турабыз да. Келгендер мындай карашпайт экен, көп эле таштап, ошо отурган жерине таштап эле мусордун баарын. Курорттун жашоочуларынын белгилөөсүндө аймак айыл статусуна ээ болгондон бери жаштарга футболдук аянтча курулуп берилип, учурда ФАП маселеси каралып жатыптыр. Азырынча тургундар 15 километр алыстыктагы Юрьевка айыл өкмөтүнүн ооруканасына же болбосо санаторийде атайын ачылган медициналык стационарга кайрылууга аргасыз. Андан сырткары бала бакчанын жоктугу учурдагы орчундуу маселелердин бири. Балдар бизге бала бакча аябай керек. Бул жердин жашоочулары мынакей иштегендер кээ бирөө балдар менен жумушка барганга аргасыз. Ал жер мына кооптуу да, ызык суу бар, ызык парафин, ызык баткак бар, электричество бар, абдан кооптуу.
балдар менен баранга аргасыз болуп атат, айла жок. Мындан 15 жыл мурун сиз өзүңүздөр көрүп тургандай 60-70 орундук бала бакчабыз бар болчу. Мурдакы айыл өкмөттүн башчылары тарабынан бул жер мыйзамсыз жеке менчикке сатылып кеткен да. Садиктин имараты бар болчу. Аны бузушуп, имарат жок деп, орунда таптакыр имарат жок деп чыгарып коюшкан да. Ал имарат бар болчу. Өзүңүздөр мен деле ошол садикке баргам да, мисалы үчүн жаш кезде, кичинекей кезде. Жашынакай 2 этаждуу имаратыбыз бар болчу. Мыйзамсыз сатылып кетип, болбогон акчага сатылып кеткен экен, 160 миң сом тегерегинде эле. Азыр сот жүргүзүп атабыз. Биз ошол садикти биз артка кайтарайлы деп атабыз. Орнунуп турат. Анын ордуна кичинекей гостиница башташкан. Өзүңүздөр көргөндөй, фундаменти көтөрүлүп токтоп калышкан. Булар өздөрү да коркконбу билбейм. Токтотуп коюшкан. Азыр сот процесси жүрүп атат. Облустан биз тарапка чечилди. Эми биринчи инстанцияга районго өчөт. Ошол райондан жаңыча карала баштайт да эми. Курорттук аймак терең Капчыгайдын ичинде болгондуктан кышкысын жылуу, жай айларында салкын келет. Климаты мелүүн континенталдык болуп саналат. Улукбек Мукарамов Баткен облусунун Лейлек районунан келген. Буга дейре аталган жайдын ден соолукка пайдасы тууралуу угуп жүргөн, мүмкүнчүлүк түзүлүп өз көзү менен көрүп отурат. Абасында сөз жок эми. Жактын. Абасы башка жакты биринчи келип атканда мынчалык эме болот деп ойлогон эмесмин да. Мындай эле түз жерде эле го деп келсем биякта ушундай кооз жердин ичинде экен. Жакшы бүт бар. Постоянный клиенттер бар да уже. Шаар эмес, Москвада да бар. Россиядан көп келишет. Санаторийдин өзүндө укалоочу болуп 27 жылдан бери эмгектенген Болотбек Байдылдаев тажрыйбалуу укалоочунун кызматын алуу үчүн атайын чет өлкөлөрдөн келишчү. Пандемияга байланыштуу анын кардарлары азая түшкөн. Айтымында ушул жылы жумуш кайрадан жандана баштаптыр. Быйыл көбүрөөк, былтыр келбеген кишилер келип атат. Быйыл көбүрөөк кишилер. Даже азыркы мезгилде күзүндө аз болчу киши, быйыл кичине көбүрөөк. Иш күн аяктары менен Болотбек мырза үйгө шашылат. Жай айы бул жерди жөө аралап баскандан өткөн ырахат жок дейт ал. Кыш мезгили жакын болсо дагы жашаган жерге унаа менен барууга туура келет. Жок, 3 кабинет бар. 5 кабинет бар болчу, сейчас 3 кабинет. Каза болуп калды бир массажистка. Бирөө ооруп кетип калды. Ошондон 3 кабинет калдык. Жетишет. Жайында деле. Мурункудай киши көп эмес азыр. Чужойлор келбейт. Бир үй бүлөдөн 4-5 бала болсо, допустим, бирөөсү калат иштегени. Мен да кичүү болуп калып калдым да биякта. Улуулар Бишкекте. Энетам менен калганым да биякта. Биякта көндүк уже, кеткибиз келбейт да. Ну да, шаарда кандай аба? Биздики чистый воздух, таза. Кышында жылуу, наоборот, шаарга караганда. Жайында салкын. Шаар күйүп атканда биякта салкын жакшы да. Кечинде эртең менен кофточон жүрөсүң. Дем алыш күндөрү көп, эртең көп болот. Шашлык, машлык.
Болотбек Байдылдаев ата кесибин аркалагандардан. Убагында атасы санаторийдин башкы дарыгеринин орун басары, апасы гинеколог болуп, экөө бир жерде жанаша эмгектенген. Каарман өз кесиби боюнча медицина окуу жайын аяктары менен бул жерге ишке кирип, учурда мекеме ишенген адистеринин бири. Азыр ал ата-энесинен калган үйдө үй бүлөсү менен турат. Папа мой, мама, калган врачтар. Анда жамаатта көп беле, азыр коллектив кандай болуп? Буганда 12 врач иштечү. У каждого врача медсестра бар болчу. А сейчас 3 эле врач жетпейт, врач. Медсестра жетпейт, врач жетпейт. Это отец доклад, наверное, дейт. Келсе да 1-2 ай иштейт, зарплата аз, жилье маселеси аябай кыйын. Жить негде анан кетет. Жаш кыздарыбызына жакында келген, алар да кетти уже. Увольняются, да, 1-2 ай иштейт, 3 ай иштейт. Каармандын 4 баласы бар. Улуу уулун үйлөп, небере жытын жыттап турган чактары. Андан кийинки кызы студент, шаарда окуйт. Жубайы балдарга караан болуп үйдө. Көпчүлүк жергиликтүү тургундардай эле Болотбек мырза дагы санаторийдин арты менен үй бүлөсүн багып, балдарын окутуп келет. Айтымында карантин бул аймакка дагы өз кедергисин тийгизбей койгон жок. 20-июньда ачылдык да ошондо. Майдан уже суда жанакындай шашлык эмелерге келип баштады да. А курорт 20-июньда ачылды только. Эс алуучулар, чет жактан келген туристтер аркылуу жан баккан курорттун жашоочулары Каражат тауынын жолдорун улам издешүүдө. Акыркы мезгилде курорттун аймагында жана курортко бара жаткан жолду бойлой чакан эс алуу жайларын салып, аны ижарага берүү кызматы күч алган. Баалары ар кандай, бир күнгө 500 сомдон өйдө. Андан сырткары аймак жапайы өсүмдүктөргө, дары чөптөргө бай келгендиктен аларды бышыкчылык маалында терип сатып дагы акча тапкандар жок эмес. Атайын Россиядан келген биздин тааныштарыбыз бар. Бул жерден келип дары чөптөр чогулуп кетет да. Высокотинский ущелье деп ошол жерден бир дарыларын чыгарышат. Ар кандай дары чөптөр өсөт. Тоонун башына терип, аскалардан терип жүргөн кишилер бар да. Терип кетишет, аптекаларга өткөрүшөт, мешок-мешоктоп терип кеткендер бар. Учурда Ысык Ата курортунун аймагында курулуш иштери активдүү жүрүп жатканы байкаларлык. Айыл башчынын айтымында инвесторлар эски имараттардын ордуна көп кабаттуу мейманканаларды курууда. Жакшысы ал 10 жылдык келишимден кийин курорттун өзүнө кала берет. Негизинен бул аймакка көз салган ишкерлер көп. Жада калса медициналык окуу жайдын корпусун куруу маселеси каралууда. Ушул сымал жакшы жаңылыктар боло берсе, сөзсүз түрдө жергиликтүүлөрдүн жашоо шартына оң таасир этери бышык.